Все во благо вас. Все во благо вас дегендей. Анан мен өзүм азыр сертификаттарды распечатка кылып чуркап жүрдүм. Заказала вот эти Гарвардда киет го, шапочки, вот это все заказала на завтра. Поэтому завтра вы можете сделать очень крутой контент. И, конечно же, у нас будут мобилографы. Новый ЦУМдун 8 этажы, только бир лифт барат, прямой 8 этажга. Биринчи этажынан кирер замат дароо бир эле лифт 8 этажга көтөрүлөт. Новый ЦУМ Пашапокова. И там у нас есть очень классный забронированный столик с оформлением, конечно же, да, все как красиво, я люблю вот эти все дела, дегендей. Наверное, вы знаете, что я очень люблю, когда все красиво. М. Ошол завтра эмне болот? Эртең тамак жегенге жетишпейсиңер деле, потому что отурар замат кеттик деп турам улам. Рилс тартабыз. Кечке контент тартабыз дебеймби? Эртең буюрса сонун күн жандуу жолугушабыз. Андан сырткары дагы ошол контент, вручение, торжественная часть болот. Сонун жолугушуу күн болот дегендей. М, азыр дагы менеджерлер дагы силерге жазат. Силер бүгүн дагы, азыр дагы чатка жазып, отвечать этип, результаттарыңар менен бөлүшсөңүздөр болот, чтобы мы определили наших победителей, да? Чтобы мы могли определить победителей. Азыртадан эле ошол жыйынтыктар менен бөлүшө берсеңиздер болот. Чатка дагы и так далее. Дагы эмне дейт элем? Бир ай обучениябыз тынбай обучение билинбей өтүп кетти. Ийгиликтин эрте кечи жок. Бир ай на самом деле өтө аз болот. Даже 2 ай аздык боло берет. 2 ай болсо деле элдер бат өтүп кетти дей беришет. Ошондуктан убакыт учкан куш. Ким сабакты көрүп бүтүшүм керек, анан жазашым керек деп эле дароо жазып аткандар азамат. Негизи ошондой болуш керек. Жаза бериш керек, параллельно кыла бериш керек, окуп бериш керек. Бирок жашоого байланыштуу кээ бирөөнүн балдары кичинекей дагы бир жакта болуп баргандай ситуация болушу мүмкүн. Плюс, учитывая, что это лето, жай болгондуктан дагы, мисалы үчүн, летом, да, летом делать депчи анан, только начинается, да, сезон, именно сентябрь, октябрь — это пик сезонов продаж. Ошондуктан мен ойлоймун, ийгиликтин эрте кечи жок. Бул чат калат. Силер ийгиликтериңер менен бөлүшүп турсаңар болот. Суроо берсеңер жооп берем, албетте. 1,5 ай почти, 1,5 ай убакыт, билинбей эле убакыт өтүп кетиптир. Өзүм дагы жай кантип өткөнүн деле билбей калдым. Убакыт чындап эле бат өтөт. Эң баалуу нерсе — убакыт. Баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңарга ийгилик каалайм, албетте. Болду, баардык аракеттерди командабыз менен жасап атабыз. И самое главное, 1 ай окугандан кийин, анан дагы иштеп, запусктарды жасап, эксперт менен иштеп, же болбосо өзүңөрдүн запускуңарды чыгарып, тынбай иштей берсеңиздер болот. Это круто, это классно. М, Менин эмки обучениям боюнча 6 сентябрь менен наставничеством башталат. Групповой формат и тет-а-тет формат. Цены вообще смешные, прикольные, поэтому всех приглашаю. Ага чейин у меня готовится очень чоң, аябай чоң өзүмдүн обученияларым дагы болот. Өзүм окуйм, сентябрдын 5-10 чейин өзүм дагы окуйм. Андан сырткары полностью инстаграмыма дагы контентке дагы аябай иштеймин. Вот. Андан эмне дейт элем? Баарыңыздарды жакшы көрөм. Албетте ар бирөөңүздөр, мисалы үчүн, кээ бирөө нолдон келет. Чындап мен түшүнүп атам, что мен аябай көп нерсе берип атат экенмин. Бул да болсо эмки обученияда кээ бир бонустарды кыскартуу, сабактарды кыскартуу менин оюмда болуп атат. Себеби дегенде, эми мындай ченемдүү нерсе берген жакшы деген ойдомун. И ишенесиңерби, менде ичимде дагы эле көп нерсени бере электей эле болуп атам.
бир момундай бир момча билимдин бир мынчасын эле жарымын бергендей болуп атам мен өзүм үчүн да. Анан на самом деле я понимаю, что окуучуларга бул нерсе дагы абдан көп болуп кетип атат депчи. Ошондуктан канча көп берсем дагы ар бир окуучу өзүнүн эмесине жараша, финансовый емкость, мышлениясынын емкостуна жараша канча батырганын алып кетет экен да. И это нормально является ошол. Эң негизгиси, мен ойлойм, что жакшы баарыңыздар ыраазысыңар, жакшы билимдерди бердик буюрса. Эми только эле колдонуп эле, только иштеп жасаш керек. Жасап салышыңыздар керек. Ошол келиңиздер, анда сөз кезегин биз Нургүл эжеден баштайлы. Нургүл эже, сиз Бишкектесизби? Эртең келесиздер да Ооба, баарыңыздар. Жылдыз эртең айым келем. менен Наргиз айымдан башкасы эртең баары келет экен, туурабы? Мгм. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кундуз айым жана биздин супсул айымдар. Мен абдан кубанычтамын сиздер менен онлайн жолугушуп жатканыма. Менин Мгм. жыйынтыктарымды айтайын. Кундуз айымдын сабагына аябай күтүп, каалап катыштым эле. Менде сонун результаттар бар. Менин инстаграмымда где-то 650 или иши кылып 600 подписчик бар болчу мурда. Азыр Аха. менде 2800 болду. Вау! Аха. Мен 1000 сомдон, 2000 сомдон, көбүнчө 1000 сомдон курсумду сатчумун, 3000 сомго көтөрдүм. Вау! Насаатчылыкка 15 000ден 2 киши таптым азыр. Вау! Аха. Анан жекече консультацияга да жазылып атышат, бирок мугалимдикине да усулдук жардам көрсөткөнгөчү. Аха, аха. Мгм. Ошого жазылып жатышат. Анан инстаграмымды упаковкалап, колуман келишинче упаковкалаганды, рилс тартканды, контентти түзгөндү үйрөндүм. Мгм. Анан инстаграм менен иштегенди үйрөндүм да. Мгм. Дагы Нейрофотосессия жасаганды үйрөнгөнүңүзгө сүйүнүп атам мен ооба. вообще-чи. Внутренний абалдарыңыз кандай болуп атат? Мага мындай да, силер азыр мындай мисалы үчүн акча жаатынан, подписчик жаатынан ооба, это хорошо. Но эң негизгиси дагы өзүңөрдүн ой жүгүртүңөр кандай өзгөрдү, мышление, кандай чөйрө болду, эмнелерди ала алдыңыздар? Ошол нерсе дагы өтө маанилүү да. Менде внутреннее ощущение аябай сонун. Биринчи эле силердин командага киргенде мага аябай кубаныч болгон. Аябай башка энергияны, мындай күчтүү сонун позитивный энергияны сезгем. Азыр деле ошондой сонун болуп атам. Мен башка жашоого өткөнүмдү сезип жатам. Өзгөчө фотосессияга түшкөндө мен өзүмдүн лицом анан сонун кийинген, сонун дизайндагы башкача стилде кыздарды көрүп, мен ошол образды өзүм жаратып атам да, ушундай кийинишим керек, ушундай жашашым керек деп эле. Анан сонун жетишкен, изобилие турмушта, мондай ограничение жок өзүңө. Бардыгын өзүңө кабыл алган, уруксат берген, жакшы жашоодо, позитивдүү жашоодо, анан албетте адамдар үчүн кызмат кылган жашоодо өтүшүм керек деп сонун сезимдер жаралып атат. Буга чейин деле көптөгөн психология курстарда окугам, бирок мен азыркы результатым ошо сиздин курстан мындай чыгып атат да. Өзүм менен өзүм жүрө түшкөм. Азыр мен уже чөйрө дагы оңдодум. Могу 50 000ден төлөп келген кыздар жөнөкөй кыздар эмес. Ушул кыздардын чөйрөсү силердин командада, силердин энергияңарга келип, мен жаңы жашоо башталды. Менде аябай позитивный ишеним пайда болду. Эртеңки күндө мен дагы жакшы акчаларды таба алам, жашоомду өзгөртө алам деген толук ишеним пайда болду менде. Мгм. Оказывается, Вау! болуп турбайбы депчи. Анан сиздердин кухняңыздарды көргөнүмө сүйүнүп жатам да. Мындай кантип иштейсиз команда менен, кантип ийгилик жаратып жатасыздар, ошонун баарын эч жашырбастан чын дилиңиз менен от души үйрөтүп жатасыз да. Сонун. Конечно, мен ичимен эме да катпайм билимди. Мен баарын берем, потому что эң негизги фактор бул жасаш керек, кылыш керек. Ошол нерседе жатат. Рахмат сизге. Келиңиздер, да ким сүйлөйт? Келиңиз, Зыягүл айым. Келдиңизби оштон? Кандайсыздар? Мени угуп атамбы? Ооба, угулуп жатасыз. Кандайсыздар? Баарыңыздарга салам. Мен келе элекмин оштон, дагы деле оштон. Эртең менен чыгам. Мгм.
Ошо эмне деп айтам, мен мындай буга сабакка келгениме, катышканыма аябай кубанычтамын. Негизи бул жака жаңы эле жазылып атканда вообще оюмда эле жок болчу негизичи, жазылып продюсирование окуйм депчи. Случайно эле көрүп калдым просто сиздердин 20 мүнөттүк эфириңиздерди. Анан кийин, чындап эле оюм такыр башкача болчу. Эми башташ үчүн аябай көп каражат салыш керек, тиги бул кылыш керек деген сыяктуу. Анан 20 мүнөттүк эфирди көргөндөн кийин, не знаю, вообще ойлонгон да жокмун. Короче, алыш керек, значит окуш керек экен, значит надо. Ошо Мгм. жазылдым. Буга чейин эле айтып келем го, мен вообще күткөн эмесмин мындай сабакты, потому что действительно буга чейин эми бизде Кыргызстанда белгилүү коучтардан деле окуп келдим, бирок жамандаган да эмес, просто айырмасы аябай чоң да. Потому что сиздин берген билимиңиз, бөлүшкөн билимиңиз, ар бир эфириңиз анан кийин кандай десем, ушундай бир чын жүрөктөн бир жакшы нерсени бөлүшкүңүз келген, бергиңиз келгени көрүнүп турат да. Это уже чувствуется мындай онлайн окуп атсак делечи. И ошого чоң ыраазычылык билдирем. Билем эми көп сабактарды пропускать эттим, бирок окуганга аракет кылдым. Бул эми эң биринчи өзүм үчүн жакшы үйрөндүм. Онлайн тармакта көп нерсени түшүндүм, кандай алып барыш керек экенин түшүндүм, команда кантип топтош керек экенин түшүндүм. И мындан ары сабактарды кандай алып кетиш керек экенин түшүндүм, анализ кылдым. Бизде психологдор кандай иштейт экен, бизде деги эле аудитория менен кантип иштеш керек, аларды кантип чогултуш керек, кантип анализ кылыш керек, баардыгын үйрөндүм буюрса. Только менде азыр ошолорду ишке ашырыш убактымды таап туруп ошол эле калды. А так аябай чоң мындай бир нерселерди баштай элекмин. Пока баардыгы мээримде турат, анан колумда турат. Мгм. Ошол. Сиз айтайын, мен таң калдым. Эл кылбаган конспекттерди сиз унчукпай жүрүп алып, сторис жасабай, эч нерсе жазып алып, баарын конспекттеп чыкканыңызга шок болдум, потому что мен сизди окубай эле жүрөт го деп ойлогом. Бирок өлө окуп турсуз, миссия 3 болгондуктан дагы түнү бою конспекттеп, өлө билим алып, монтип, энергияңы салып, сүйүндүм аябай. И Инстаграмга чыгып иштеп кетиш үчүн не обязательно чоң каражат эмес, болгону сиздин Ооба. аракетиңиз алгачкы кирешелер менен деле чыгып кетсе болот экенине көзүңүз жетип, далил болуп, анан мен дагы сиздер менен айтып кетчү нерсем бар. Мен бүгүн 200 миңге дагы бир обучение сатып алдым. Мен деп онлайнда 5 жыл жүрсөм дагы баары бир ошол акчаны берип атканда мындай риск болот экенсиң да, кадимкидейчи мындай ишеним мындай болобу деп мындай башкача сезимдер болот экен да. И мен сиздердин баарыңыздарды түшүнүп жатам да. Мен үчүн балким эми 200 миң, 400 миңдик окуулар эми нормалдуу көрүнөр. Силер деле мисалы үчүн кээ бирөөңүздөр М плюс менен карызга алып катталгандарыңар бар араңардачы. Мисалы үчүн 50 миңди монтип чыгарып атканда да силер мындай рисковать эткенсип, коркуп, мындай ишенбестик да сыяктуу нерселер да болгон болуш керек деп азыр мен да силердин мындай сезимдериңерди сездим бүгүн десем болот да. Мен сториске да чыгардым, акча перевод кылдым. И мага дагы анан мен дайыма билем да, мындай мисалы үчүн уверенмин да, мен муну актап коем, актайм деген деле ойдомун да постоянно. Анан ошон үчүн мен ошол силер мага ишенип келгениңиздерге чын жүрөгүмөн ыраазымын. Потому что силер доверие арттырып, ишеним арттырып анан келдиңиздер да. Ошол зайгулайм, сиздин ошонуңуз мага жакты, аракетиңиз жакты, дагы да тынбай, бир 6 ай, 1 жыл тынбай СММ, анан эгерде мээске жаксам, тынбай хотя бы групповой форматтагы наставничеством болсо дагы. Мен мисалы үчүн насаатчылыгым групповой формат, ушундай групповой формат онлайн 2 ай 80 миң турат. А тет а тет 3 жолугушуу менен тет а тет только лично экөөбүз жолугушуп же зумдан 2 сааттан отурганым 150 миң турат. 2 айдык. Ошо минимум, чтобы вот жакшы дагы кетиш үчүн хотя бы октябрда болобу, дагы декабрда же жазында да болобу, тынбай моундай бир калыбыңызга келгенге чейин 6 айга чейин окуп, либо 1 жылда вот прям 6 айда, 6 ай 1 жылда системага жакшы салып алып, анан алып кетсеңиз болот. Азыркы сабактарды, курстарды конспекттеп, даярданып алып, если кааласаңыз октябрда, 6 октябрда келсеңиз болот. Же болбосо декабрдын 15-инде дагы кылам, бирок декабрдын астында жаңы жыл болуп калат. Ошондо кандай болуп калат дагы билбейм. Октябрда и декабрдын астында бир поток кылам да.
Вот ошондо хотя бы групповой форматта окуп алсаңыз болот. Потому что Немедечи? Кунузай. Короче, азыр менин негизи мындай окуп, наставничествого барып окуп, монтип аябай иштеп кеткен мен үчүн аябай эле керек да. Я этого Мгм. хочу. Просто мен өзүм сиздин темп менен кошо иштеп кете аламбы, жетишемби деп элечи. Сиз берген тапшырмаларды, сиз берген немелерди убагында аткарып кете аламбы деген эле суроо болуп атат да. А так мага мындай жекече иштешип, отдельно мындай индивидуально иштегенге мага жакшыраак да. Эмне Все үчүн равно мен результат башка болот да. эмне үчүн мен Анан Айпери айым менен насаатчылыгын саттырып атам? Эмне үчүн биз аны поддержка кылып атабыз? Эмне үчүн Сайра апа мага насаатчылыкка келип атат? Мен ага даже плюстарыман берип атам. Мен аларды личный поддержка кылып атам да биринчиден. Экинчиден, насаатчылыкка келдиби, мен дароо наставничество ачтыртып, аларды ачык колдоп атам. Понимаете? Это наставничество. Ачык колдоп, бүт инструменттерди аларды берип атам да. Аларга берип атам, чтобы они открывали наставничество. А, Айпери айым 6 айдан бери 1000 сомдон сатып жүргөн. 100 000 2 адамга сатып атат. 100 эсе чек көтөрдү, элестеткиле. Это круто. Да, конечно. ИП, ОСО ача элек болгондуктан, чтобы она не теряла клиентов, мы ей помогли. Они на мой М плюс рассрочку делают. Я так никому не делаю. Я никому, эчкимди. Потому что я плачу налоги с каждого цента. Но именно наставляемый болгондуктан мы их индивидуальный встреча менен, башкача жолугушуулар менен, башкача өзгөчө поддержка менен мы их помогаем. Эмне үчүн айпери мен дароо СММни үйрөтүп атам. Она ничего не должна делать сама своими руками. Понимаете? Это другое совсем. Да. Полностью SMM-ын үйрөтүп, SMM-ын таптап, командасын түптөп атабыз. Потому что она миссия один, окей. Она человек, которая сама хочет полностью делать, өзү менен, өзү иштеп. Түшүнүңүзбү? Өзүнүн ошол менеджерлери менен, мына менеджери болот. Бир мобилографты бердим, SMM-ны үйрөтүп туруп коебуз. И как четко с ними работать, я их мына наставничествода мен уже өзүңөр кылгыла эмес, дароо SMM момундай команда алып туруп иштеп кеткиле деп айтам. Делегирование. Хорошо. Да, ойлонуп атам, конечно. Желательно декабрь, октябрь эмес, баштасам сентябрда эле баштаганым жакшы да. Потому что вдруг кетип калганга чейин лучше окуп алгам жакшыраак. Мындай кылсак болот. Сайра апа мага келатат да. Сайра апа келатат, бирок мен 6 октябрда башталат десем, ал чалкасынан кетет. И мен дагы анын 6 октябрга чейин ана упустит, упущенная выгодасы кетип калат. Азыр тренд болуп атканда сентябрдын 15-инде кайра запуск кылыш керек алгызчы. Ошон үчүн жана 3 жолугушуусун мен мисалы үчүн ага чейин эле жардам берип, сентябрда эле уже жолугушуп, полный бүт системага салып, аны эметип коем да, команда менен иштеген. И дальше я с ним буду сотрудничать. Дальше я буду сотрудничать. Даже совместный курс какой-то, контент-продюсер ачабызбы. Именно мага толтура адамдар жазып атат, жанагынтип рилс тарткысы келбегендер и так далее. То есть, ну, долгосрок, думаю, посотрудничать с ней. Өзү дагы мага аябай эметип атат. И аны менен улам Сайра апа деп чыгарсам, берки Динаны билип калдыңарбы? Кайсы? Диначы? Нейросеттеги кызбы? Небересимен деп чыгып атканымды? Дина мага эме деп жазып ийиптир, монтип карабайсыңарбы? Сиз Сайра апа менен жүрсөңүз, мен сизди кызганып атам дейт. Вот такие ситуации. Мен сизди кызганып атам, сиз Сайра апаны алып чыгып атсаңыз, жүрсөңүз деп. Эми бул деген адамдын өзүнүн даярдыгынан да, мисалы үчүн бурулай өзү келди, момундай кыл дедим, дароо кылып баштады. И бүт тарифтери менен, бүт нерселери менен эле дароо кетип атат да. Адамда ишеним бар болсо, ниети түз болсо, сонун кетет да. Вот. Ошон үчүн сиз мисалы үчүн эгерде сиз даже групповой тарифке алам десеңиз, эртең выпускной экөөбүз тет-а-тет жолугуша албайбыз. Если сиз 6 октябрдан баштап тоже кошулуп окуйм десеңиз, ага чейин жолугушуп, полностью кандай рилс, эмне кыласыз, Москвага кеткенге чейин биякта бүт жумушуңуздун баарын бүтүрүп, мобилограф, SMM полностью өзүңүздүн минимум SMM менен кандай полный иштейсиз. Экинчиси бул сизге мобилографтордун номерлерин берип койгом, уже жазыштыбы? Ооба, 2 кыз жазды.
Мен уже берип койдум, чтобы онлайн баштап иштеп башташ үчүн. Алар менен да туура иштөө, это тоже работа, эме опыт да. Мгм. Как вы будете с ними работать? Если, ну, подумайте, вообще без проблем. Завтра познакомимся. Мен сизге китеп ала келем. Дагы ким? Зинат, Зейнеп English. Зейнеп English или Зинат? Зейнеп, Зиягүл, Зинат деп, блин, үчөөңөрдөн башка сыянды го. Эме талмагымбы? Ошо эмеңизге келе албайчы, ала албаганмын да. Негизи алышым керек болчу да. Эртең ала келем. Хорошо, рахмат. Эртең эртең ала келем. Эртең ала келем буюрса. Да, я вас помню. По-моему, Астананын баардыгына бергем китеп. Жылдыз эми Астанада экен. Буюрса эми Кыргызстанга келсе, менде тренинг, жолугушуулар көп. Бир күнү жолугарбыз. Кыргызстан кичинекей. Бишкекте эле кичинекей эле шаар. Бишкекке популярный болуш мындай эле 1-2 эле жылчок. Я как единичка, мен даже могу баннерлерге өзүм сүрөтүмдү койгум келет да. Негизичи мен ойлойм да, допустим, иштеп кеткенде делечи, эгер мен иштеп кетсем, мен лучше постоянно эле сиздин командаңызда жүрмөкмүн да. Потому что бул деген, если кетип калсаң, любой жерде, допустим, иштебей каласың да, постоянно бирөө мындай ошол кругта жүрбөсөңчү. Ошон үчүн баштасам, мен ойлойм до конца эле көп жылга эле сиз менен калам го деп, буюрса баштап алайын анан. 1 жылдык сопровожденияга келиңиздер. 1 жылдык сопровожденияда канча жолу насаатчылык баштасам, ошончолук группа менен кошулуп, плюс постоянный менин сопровождение менен командаңызды түптөп берип коем, иштеп жүрө бересиздер. 1 жылдык он дешевле обходится. Ну, аны мынтип 3 ай же 6 айга чейин бөлүп төлөгөн система бар да. 1 жылдыгымды жана Алина Эркин бүткөн, ким эле берки Жазгүл Нусипова, Нургүл эже бар, бүткөндөр бар. Но негизи сизге вот да, мисалы үчүн кээ бир кыздарга кереги жок, сизге точно керек, потому что сиз психологсуз. И мисалы үчүн минимум ушу 6 ай, 1 жыл жүрүп туруп, дальше командаңыз менен кетип калган, это реально круто. Негизи мен деле ошентип ойлоном да, кээ бир учурлардачы. Мисалы үчүн ойлонуп калам, мынтепчи, мен мындай бир 5-6-ны 1 жылга алып алып, даже 1 жылда 2 жолу эле наставничество кылып коюп, налайчы жүрсөм деле мага жарашчыдай да, на самом деле. Анан, потому что 1 ай, 2 ай эми аз да, согласитесь, мына 1 айда силер Да, көз ачып конечно. мынтип жаңы сиңирип деп атканда, Ага. бүтүп калганда уже сабактар бүтүп, мен уже башка набор кылып өзүм окуп баштайм. Анан бирок 1 айга өтө көп нерсе берилди, дальше эле адам өзү эле алып, өзүн сууруп алып кетет. Это нормально. Тамашалайын деп аткам, жаначы баарыңар оптом код душуга өткүлө, силерге 6 000 эле болот депчи. Ал деле керек депчи, реально силерге. Серьезно. Аякта хотя бы 2 зум болот да, дальшечи. Ошо Кундуз айым, рахмат сизге, чоң рахмат. Кандай десем, чын жүрөктөн ыраазычылык эле билдирем. Эч бир ар бир түнүңүздү, ар бир күнүңүздү, ар бир саатын, ар бир мүнөтүңүздө биз менен бирге болдуңуз окшойт. Күйөөм айткандай, сен психологияны окуганда да мынчалык катышкан эмес белең деп башында айтат эле. Ооба, айттым, бизде күнү түнү уйку бербей окутуп атат деп. Чоң рахмат баарыңыздарга ийгилик каалайм. Буюрса эртең жолугушасам да убакытты көп алып сиздерге берейин. Анан дагы наставничество боюнча дагы сүйлөшөбүз да сиз менен кененирээк. Эртең сүйлөшөбүз. Эме да, эч эме жок, дайыма эле ачык сүйлөшүп эме кыла беребиз. Ооба, тет-а-тетте сүйлөшсөк болот эртең как раз таки. Негизи мен ошо азыр Орто Сайда барып тиги рамкаларды, сертификаттарды распечатка кылып жүрсөм, рамкалар бул жерде Кундуз деп атпайбы, Байкеле экен чоңчу. Анан мынтип карап, сиз мени тааныйсызбы десем, ооба депчи. Анан я такая, о, классно, меня все знают деп күйөөмө тамашалап атпаймынбы? Так, Мен давайте. байке эмес бекен, случайно Орто Сайда. Сизди тааныйт элем. Канцелярия сатабы? Жок. Классно. Ну, этот, да, адамдар көптү карап, көрүп, метип калышат. Это круто, это классный знак, да. Да, Мен конечно. ойлойм, силерге ушул Кундуз Таштановадан окудум деп айтканга уялбайсыңар. Мисалы үчүн меничи с гордостью Да, конечно. айтасыңар. Твёрдый эксперт, во-первых. Анан билимди, мени мисалы үчүн эмне деп айтышат? Мен бир лакап атка конгом, өпкөңдү суруу окутат депчи. Өпкөңдү суруу окутат дешипчи, аркаңан түшүп алып, дисциплинасы күчтүү деп. Кээ бирөө ошентип эле корко беришет экен келгенден магачы.
Да, на самом деле анан бизде мисалы үчүн бул алгоритм запусков деп именно эме болгондуктан биз дагы еще мисалы үчүн көп эме кылган жокпуз. Негизи насаатчылыгымда мен жума сайын дагы еще жолукчумун. Элестеткиле, жума сайын оффлайн жолукканда вообще крышалары тайып башташчу да. Очень трансформация болчу да. Көбү ошол үчүн легендарное наставничество деп аташат да. И мен ошон үчүн полностью форматтарды өзгөртүш үчүн азыр ичине мына дулатка барып, азыр дагы окуп ушундаймын да. И мен да сизге окшоп имям 3 да. Билим алган сайын энергиям көтөрүлүп, өсүп турам да. И это круто. Ошо билим болгон үчүн өсүп атам, билим болгон үчүн акча келип атат. Не только билим, но действие менен дисциплина кошулган да бул жердечи. Ошон үчүн. И я не жадная на знания, я все даю. Я вообще не жадная. У меня много знаний. Я вам еще мындай билбейм, дагы деле бергим келип атат, но өзүм токтотуп турам да, видите? Вот такое бывает. Ошол, рахмат сизге, Зыя Рахмат, эртең көрүшөбүз. Сизге да. Ага, давайте, Жылдыз айым. Көчө тарылып калган жоксузбу? Жок, тарынған жок. Наоборот, сиз урушпайт экенсиз, таң калдым. Кечеги видеону азыр көрүп отурдум да, тамак жасаганча, укканча жасап атып, өзүм сүйлөгөнүн көрүп, кадимкиден мындай калчылдайм го, ушундай мандыраш болдумбу деп анан элестетсеңиз, бүгүн көрүп алып дагы мандыраш болдум го калчылдап. Кече кантип чыдадым экен эфирде деп каям. Рахмат, Кундуз айым. Мен сизди тандап, сиздин билимиңизди тандап, үйрөнөм деп жол баштап келгениме өкүнбөймүн. Анткени сиз мага ийгилик жолун ачып бердиңиз. Мен келгенде бирок мындай, чынын айтып, мен деле импульс менен келгем. Ооба, анткени жолдошуман сураганым жок да, бар ишенбейт деп элечи. Бирок мындай капа болуп, кыйылып, болбой калсачы деп жылжыраган эмесмин. Душамдан эле жок, мен болот, мен бир күн жасайын баары бир, токтобойм болду. Деп эле мына чын жүрөктөн келгем да. Ошон үчүн эч өкүнбөймүн, буюрса барып жакшы болот. Сиздин билимдериңизди алып, мындай Кундуз айымдын билимин алып, мындай эле дегенге сөзгө калбай, ошон үчүн жакшылап, дайынды алып, неме кылам. Иштейм, жол баштайм, токтобойм. Рахмат сизге. Негизи мага мынтип еще келишет да, эме депчи, сизден да окуш керек эле, Кундуз Таштановадан окудум деп айтыш үчүн депчи, мындай авторитет, личный брендин мындай жеке брендин өйдө көтөрүш үчүн дагы келишет да, окуучулардын сөздөрү булчу. Анан сыймыктанып, наставнигиң жакшы ийгиликтер жаратып, өсүп, өнүгүп, жакшы эметсем, мындай не стыдно да, айтканга дагычы мен мындан окудум деп с гордостью. Ошон үчүн дайыма эле ошондой болсун буюрса, албетте анан силер дагы жакшылыктарды жасап, неважно, эртең бүрсү күнү даже Жылдыз айым Бишкекке келип бир мындай магазин ачабы же дүкөн ачабы же бизнес ачабы, пожалуйста, только не забывайте, приглашайте, айтып тургула, чакыргыла, барабыз, мен да барам убакыттап, потому что мен окуучуларымдын ийгилиги бул кандай десем өтө кубандырат меничи. Вау, круто деп мен конечно, убакыттап барып куттуктап реклама кылганга, силердин бизнестериңерди, окуу жай ачасыңарбы, да хоть разное бывает в жизни, мисалы үчүн ар кандай окуучуларым бар, там гостевой дом ачышат, там пансионатыбы, бир нерсеби, любой бизнес, кандай ийгилик болбосун, я обязательно только радуюсь. Ошол? Давайте. Ошо, аябай болдум сизге. Чок болду бүттү. Чоң рахмат сизге. Ага, все, умничка. Самое главное, жан дүйнөнүн тынчтыгын кылып алсаңыз эле, дальше у вас кетет да, попрет, все классно. Жанагындай бир нерселер, көйгөйлөр боло бергенде, жан дүйнөбүз кей бергенде, бизде аппликация эте беребиз, аппликация этип постоянно да, анан үйдөгүлөр, жаныбыздагы адамдар кичине колдоп турса, жолдошубуз, эми элестеткиле, мен монтип эле окуп иштейин десем эле, күлөө күйөөм эле мени басып эле, кечке эле башың чыкпайт зумдан, анан бошобойсуң деп эле наалып эле ушинте берсе, мисалы үчүн, мен сабак өтүп атсам, эшикте балдарды карап, мындай көп жактан поддержка кылган үчүн билинбейт да, унчукпайт. Анан кээ бир учурларда мен айтам, ой, күйөөңөр поддержка кылбаса дагы, силерге жолтоо болбой, сүйлөнбөй, унчукпай эле болсо, ошол деле поддержка деп айтылат. Айтам да, негизичи, ошол дагы поддержка депчи. Сага главное мешать этпесе депчи. Ошон үчүн үйдө адамдар колдоп турса, ийгиликке жетиш оңоюраак да.
Ошон үчүн дайыма көмөр азчылык айтып, аны дайыма ошону айтып эметип Анан да. сабактардын да конспект кылгам, баарын конспектти кылгам. Мгм. Ооба, классно. Ждем от вас факты. Чатка салып коюңуз, стористерге киргизиңиз. Ушундай мага көп айтышат да, өмүрүмдө уже канча жыл болду мынтип жаза элек болчумун. Университеттегидей конспекттедим го дешет да. Мен Ошол. да конспектти жазганда жөн эле жазбай мынтип жаздым да, буюрса 1 жылдан кийин балким 2 жылдан кийин такшалып мен да продюсерликти окутсам, мага ушул ар бир нерсеси керек. Мен ошо окуп атканда бул мага керек деп жазам, Жылдыз токтобойсуң деп. Ар бирин талдап жаздым калтырбай, анткени керек деп. Молодец. Молодец, просто. Неме Айзат айтпай жибергендим бирок. Негизи ал ооба мага переслать этти көрдүм ооба. Чатка дагы салып койсоңуз болот. Негизи ручканын учу менен жазганда мээнин бул нейрондук связьга чейин жетет да, жакшы сиңиресиз. Жазыңыздар, бул билимдер сиздер үчүн баардыгы эмгек. Айнур эже келиңиз. Кутман кечиңер менен кандайсыңар? Купалаштар, мен кечээ дагы аябай эме ойлондум да. Негизи эле мага бул нерсе чоң код ишиде окуп баштаганда эле оюм өзгөрүлө баштаган. Көп нерсе ушул жашка келип, кээде отуруп алыпчы, ойлоном да, мен ушул жашка келип ушунча тупоймунбу дегендей болупчу. Ойлонуп азыр уже мындай өзгөрүп, ойлор өзгөрүп, уже өзүм да мээме келе баштады да, өзүм каталарымды да билдим. Кайсы жерден эмне кылат экен. Личкама жазсаң эле мен кадимкидей коркуп кетем да анан. Кыздарым айтат, апа эч кимден коркпойсуз го. Кундуз эже урушса эле коркуп эле өзүңүздөн өзүңүз эле жогото бересиз дейт. Зато ошондо туура эле да адам мындай окуу жок болуш керек деп ойлойм да мен. Самое главныйчы мындай бересиң, анан требовать эткениң жакшы да. Адам ыраазы болот экен ичиненчи. Туура эмес түшүнбөгөндөр түшүнбөй эле койсун. Эгер урушат абада эмне деп атабы, самое главное адамдын эң эмеси мага оюма көп нерселер келди да, самое главное. Көп нерселерди үйрөнүп атам. Эзелим онлайндан эктеке жасаганды вообще нөл болчумун. Жана урушат, Айнур эже ушунтай эме кыласыз десе, жанталаш отуруп алып макет жасадым. Туура эмес кылып атыптырмын депчи. Адам бир нерсени үйрөнөт экен да, жакшы экен. Мага аябай жакты эми токтоп калбай бир нерсе кылышым керек деп ойлоно баштадым. Кудай буюрса мындай кандай болсо да мындай запуск кылып жакшы ниет менен баштагам, аябай энергия менен эми экспертим менен иштешип атам да. Эми билип атам, что биздин баракчабыз менин түшүнүгүм боюнча колхоз вариант болсо да кетип атат да, 400 подписчиктен уже 1000 болуп калды. Анан эжеге мындай деле андай деле урушкум келген жок, эми адам өзү ошондой экен да, кыйнай албайт экенсиң да. Анан акырындан Кудай буюрса деп андан кийин көрөбүз да. Самое главное жакшы ниет кыла берейинчи. Өзүм ойлонуп калдым, ошол өзүм эле барып фотосессия кылып, кыздарым менен барып для себя деле фотосессия кылып туруп, өзү баракчамды дальше алып кетейин деп ойлонуп калдым да. Кудай Ооба, буюрса. алып кетиңиз, конечно же. Онлайнга кадам таштай бергенде болбой калат го, мынтпай калат го дебей эле дальше кыймылдай бериш керек экен. Изденсең, самое главное изденип алган билимдер. Что мен кечээ эмени ойлодум, ошо конспекттени отуйда отуруп алып жазайын деп чечтим да. До конца дагы мээме кирсин бир нерселер депчи. Ооба, 2 жолу конспект жазган бул эң сонун чечим. Кайра дагы жазып, менин өзүм мээме ошондой кирет экен да. Качан аябай глубокий мындай конспектилеп, анан ошондо ойлонот экенсиң да, отуруп алып. Жакшы, мага эмне болсо да ишылса жашоом өзгөрүлүп атат ушул жашка келип. Айнур эжени биз ошо цифровой психологияда курска кураторлукка дагы алганбыз, өзү мурун окугандыктан дагычы, поэтому жакшы акырындап дагы аракет кылып атат, жакшы. Анан мынтишет да, кээ бирдечи мына Мунара билет болуш керек. Кыздар эме деп айтып калышат. Сиздин урушканыңызды сагындык, урушкулачу эле. Мен айтам да, блин, вообще сиңер депчи, мен как будто атайын эме болуп аткансыпчы, элдер эмне деп ойлойт депчи. На самом деле ошо камчылап метип турган адам бир чети болгону деле жакшы деген ойдомун да.
Бул жакшы результатка алып келет. Анан кээ бирөө таарынышы мүмкүн, албетте. Ну, Жок, жакшы, ошол требовать этип турган жакшы экен да. Өзүбүздү анан жасайм, эртең жасайм деп жүрө береткенбиз да, жүрөгүбүз түшүп, жанталашып жооп берип, сүрдөп жооп берип турган жакшы экен да. Мен ушул качествоңузду өзүмө алдым. Мен канча жылдан бери педагог болсом деле, деп берип коюп эле, анан макул жасайсыз, хорошо деп жумшак кылып кое берчү экенмин да. Требовать жок. этип туруш керек экен. Мен үйрөндүм Мугалим ушул кичине системаны. катуураак болгон жакшы. Мугалим катуураак болгон жакшы. Өзүңөргө жакшы. Бул өзүңөр үчүн. Жумушта мен кичине катуураакмын, ооба, албетте. Себеби дегенде бизнесте, окууда бул деген жөн эле эмес да. Силер акча төлөп келип атасыңар. Мен силерге результат каалаймын. Бул чын жүрөгүмөн результат каалайм, жазасын деймин. Өзүм дагы окутуп эле кечке 5 жылдан бери жүргөн жокмун да. Өзүңөр көргөндөй мен тияка барып окуп, бияка барып окуп, улам окуп келип атам, туурабы? Ошон үчүн мен өзүм барып окуп келгеним үчүн, мен дагы окуучунун позициясында болгон үчүн мен дагы сезем кандай мен эмнени каалайт элем, мага кандай подход жасаш керек эле, кандай болсо болот эле деген сыяктуу нерселерчи. Ошон үчүн ошол нерселерди өзүңөр барып ушинтип окуганда, көрдүңөрбү, өзүңөр да окуучунун позициясына түшүп турганда силерге дагы сонун түшүнүктүү болот. Так, давайте Зыя Гуляйым. Зыя Гуляйым. Зыя Гуляйым и Зейнеп айым калыптыр бизде. Зейнеп айым красавица. Жүзүн көрсөтүп, Инстаграм упаковка кылып, до послелер вообще мощно. Зыя Гуляйым, Зейнеп айымды я пущу таргет да. Жүзүн көрсөттү, кейс деп. кетип калбасың. Көрсөтүп жүзүң Кыргызстанга кетипти. Эми ошо Кундуз айым, рахмат сизге. Ошо сиздин артыңыздан ошентип жүзүм ачылып калды дейм. Анан эртең дагы айтабыз да, буюрса, сөздөрүбүздү. Ошо менде аябай чын эле действительно у меня внутренняя благодарность. Ошо баары бир келишим керек болчу да. Келбесем дагы баары бир келишим керек болчу. Ошо Да. Дагы да окуп алып туруп, эмки февральда дагы насаатчылыкка келсеңиз еще больше рост будет. Улам келип тургула да. Улам дисциплинага түшөм, дагы жаңы билимдерди. мен мурун айткандай, ошо сиздин курстарыңызды мурун окуп көргөм да, жана без обратной связи жөнүндө сатып алгам да. Асман менен жеркем. Я. Асман менен жер дейбекен. Жокму, жаңы эле курсуңуз сатуу же бирдеме ШИСа сатуу менеджер курсу болчу да, по-моему. Анан действительно тоже ушундай эле формат болчу, ушундай кандай запись болчу, ушундай болчу. Анан аябай жаккан мага курсуңузчу. Анан ошон үчүн дагы ошо башында эле ишенип келгем сизгечи. Мындай Кыргызстанда действительно мындай твёрдый эксперт по продюсированию, мне кажется, сиз элесиз да, потому что анан калгандары болсо ошо сиздин аркаңыздан фундаментти сизден алып анан калгандары өсөөнү очот да. Анан уюткусу сиз дегендейчи, анан ушул жаатта дагы өнүп өсүшүңүздү каалаймын. Ошо. Ооба, негизи эми айтам да, сиз кайтарым байланыш жок алып окудуңуз, көрдүңүз, но кайтарым байланыш менен менен жеке окуган вообще Асман менен жер деп экен, обратный связь менен, команда менен. Да, потому что эми мен мындай без обратной связи окуганда знаешь, как делать, да, но эме да, знаешь, что делать, но не знаешь, как делать да, ошондо. Бияктан болсо прям көзүң менен көрүп кантип иштеп атышат, ошону көрүп анан деп эметет экенсиң да. Тияктан теория аласың, бирок мындай дальше эмне кылышты өзүң мандраж болуп, энергияң жетпей тогуш бетерчи. Ооба. Негизи азаматсыз, ошентип көрүп дагы келип, я очень рада сиздин сөзүңүздөн эмнени уктум азыр. Даже сабактарыңыз профессионал деңгээлде, сонун кооз, сонун конспект менен, сонун жаздырылган сабактарыңызды көрүп сизге ишеним арттырып уже эле келгем деп.
Эми ишенесиңер, мен ушу сатуу менеджер курсума келип окуп туруп, бир айымчы окуп, көрүп, курстун деңгээлин көрүп, сабактын жаздырылганын көрүп, конспекттерин көрүп, анан ушул эле курсу 5.000 сомдук, 10.000 сомдук курсу ушундай болсо деп туруп менден азыр 100.000ге коучинг, цифровой психологияда коучинг сатып алды. Ой, мен ал коучингти жөн эле билесиңер го, тарифке бөлөбүз го, тиги эң золотой унитаз депчи. Эч ким сатып албайт, просто эле коюп коебуз го. И коюп койгонбуз, но человек сам пришел и купил. Көрдүңүздөрбү, силердин жасаган кирпичиктер всегда бааланат. Силердин күнүмдүк жасаган нерселериңер дайыма сөзсүз түрдө бааланат. Ошол эле мисалы үчүн Нургүл эже карусель постторду чыгарып атат. Макул идеальный шрифт эмес, макул мен каалагандай укмуш дизайнерский болбосо дагы, зато кылып атат, 3кө болсо дагы. И ошол 3кө кыла албай аткан мугалимдер келип 15.000ге насаачылык сатып алып атышат. Твой результат состоит из маленьких действий. Бир жумада 2-3 карусель чыгарып койдуңбу, жөн эле карусель. Это тоже твой маленький кирпичик к твоему успеху, понимаешь? И я бы хотела, чтобы ты еще была очень активная, еще больше кичине активныйраак болгону. И в твоем случае тоже нужен СММщик. Очень прошу взять СММщика. Мы сейчас объявили вакансии, просто СММщик менен да туура иштешкенди билишиң керек да. Мени 5-2 деп сактап коюшсуз да. Мен деген 5-1мин да. Потому что карасам, эмнеге туура эмес чыгып калды десем, мен 91-жылкымда, сиз болсо Ханзада айымдан кийин мен болчумун да, 92 деп эсептеп коюптурсуз. Эмес, 92 да. 5-1лер, 3-5-1 келиптир мага. Айпери, Ханзада, Зейнеп. Ё-моё, 5-1. Что хочет вселенная мне показать? 5-1 печатка. Масштабка кетип атат. Масштаб жакшы кийин деп атат мага вселенная. 5-5 продажа увеличить. 5-5 карым-катнаш адамдар менен катыш деп атат. Мен ушундаймын да, ким келсечи такая, так, почему этот человек ко мне пришел? 5-1 деп сактап койдум, өзгөртүп. Я думала, вы 5-2. Странно. Мен бирок ошо эмем бар да, уккум келбейт чын эле эч кимдичи. Действительно, я такая. Өз билгендиңизди жазайсыз да. Миссия тажаалыраак болот. Минуста тажаал болот. Миссия 1 эч кимди укпайт, өз билгендигин кылат. Мисалы үчүн мен ошондой менен иштешип көрсөм, мисалы үчүн экөөбүз мындай окуп же мындай кылсак жакшы, бирок кел партнер бололу, иштеп көрөлү десең укпайт. Өз билгендигин каалагандай кылып тур, анан унутуп коет да. Мен деле өзүм ошондоймун да, күйөөм айтпай канча өз билгендигимди жазайм да. Толтура нерсе жазалат да, өз билгенимдей кылам. Анан ошон үчүн деп эле ошон үчүн эле Айпери айымга айтканым ошол да. Оңой менен бирөөнү уккусу келбейт, өз билгендигин кылгысы келет, ошон үчүн там СММ, 1-2 сатуу менеджер алып алып өзүң эле иштеп кет деген кербез да, мындайча айтканда. Ошон үчүн эле башынан эле системаны ага айткам, ошон үчүн ал болсо тоже 4 жыл мурунбу, 5 жыл мурун СММ курсумду окуп, мен результаттарымды заткан жерини көрүп жүрүп анан келген да, ишеним болгон да, көрдүңөрбү? Вот. Эми элестеткиле, силердин окуучуларыңар жаңы келип атканда дагы алар көп чоң акча эмес, небольшой акча менен келип көрүп, татып, силерди көрүп, андан кийин анан чоң нерселерди сатып алганга дагы даяр болот. Ага болгон эмгек керек и убакыт керек. Это опыт. Биз биринчи врачка барганда 500 сомго, 1000 сомго консультациясын алабыз, барып жүрөбүз, анан рекомендация беребиз и так далее. Все начинается с небольших чеков. Эртең көрүшөбүз. Всех вас люблю, жду. Давайте, всем пока. Молодцы, görüşürüz.